Эфирде апта ичинде орун алган орчундуу окуяларды камтыган күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Гүлзада Туребекова, саламатсызбы? Туркия жана Сириянын жер титирөө болгон аймактарында узаган жума оор кечүүдө. 6 февраль таңда Кахраман-Мараш провинциясында магнитудасы 7,8ге жеткен жер титирөө катталган. Эпкини коңшу мамлекеттерге да тийип, жер Сириянын бир нече аймактарында силкинди. Түштенде жер кайрадан титиреген. Мында магнитудасы 7,6га жетти. Туркиянын өзүндө эле зилзаладан каза болгондордун саны 20 миңден, жабыркагандар 80 миңден ашты. Миңдеген имараттар кыйраган, урандылар арасынан жүздөгөн нариселер куткарылууда. Дагы канча адам калып кеткени белгисиз. Кырсыкка кабылгандарды издеп, куткарып, зилзаланын кесепетин жоюш үчүн Кыргызстандан да куткаруучулар жиберилди. Жаратылыш кырсыгы жүз берген бул аймактар учурда дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда турат. Бүткүл мамлекеттер жардам колун сунууда. Кыргызстандан да атайын эсеп жана гуманитардык жардамдарды кабыл алуу түйүндөрү ачылган. Апта ичи өлкөдө бир катар орчундуу окуялар менен коштолду. Ош облусунун Кара Суу районунда Өзбекстанга кеткен туннель табылганын УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Бул Кыргызстандын аймагынан коңшу өлкөлөргө чыккан алгачкы туннель эмес. Ушул жана башка жаңылыктардын кыскача топтому менен Жума хроникасынан тааныша аласыз. 6 февраль дүйшөмбү. Президент Садыр Жапаров Туркиянын өлкө башчысы Режеп Тайип Эрдоганга өлкөдө көптөгөн курмандыктарга жана ири кыйроолорго алып келген жер титирөө боюнча көңүл айтты. Сузак районундагы номер 16 Акбаров мектебинин мурдагы директору далили жок жумуштан алып койду деген наразычылыгын регион телеканалы аркылуу айтып чыкты. Кыргызстандагы мектептерде англис тилинин бир айлыгы жарыяланды. Максаты окуучулардын чет тилдерин үйрөнүүгө кызыктыруу жана эркин сүйлөөгө шыктандыруу. Ош облусунун Чоңалай районунда аңчылыкка чыккан мергенчик кар көчкүнүнүн алдында калды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. 7 февраль шейшембе. Дээрлик жарым жылдан бери аба каттамысыз калган Баткен аэропорту бул жылдагы алгачкы учакты кабыл алды. Мындан ары жумасына бир жолу Бишкек-Баткен-Бишкек каттам ачылды. Кыргыз кереметин жараткан белгилүү режиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти бир катар жогорку сыйлыктардын ээси Геннадий Базаров акыркы сапарга узатылды. Бишкектин түндүк тарабында жайгашкан Ак Босого конушунун тургундары 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Жергиликтүүлөр атылган конушта канализация жоктугуна байланыштуу бир топ кыйынчылыктарга кабылып келе жатышканын айтышууда. Борбор калада синтетикалык баңгизаттарды даярдоо жана сатуу боюнча лаборатория аныкталып, баңги топтун мүчөлөрү кармалышты. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. 8 февраль шаршембе. Жогорку кеңештин жыйыны Туркияда орун алган жер титирөөнүн курмандыктарын эскерүү менен башталды. Эл өкүлдөрү бул кырсыктан улам Кыргызстандагы ири шаарлардагы көп кабаттуу курулуштарды көзөмөлгө алып, комиссия түзүүнү сунуштап жатышат. Аксы райондук жалпы дарыгердик практика борборунун акушер-гинеколог төрөгөн аялдан акча алып жаткан жерден УКМК кармаган. Маалыматка ылайык, акушер-дарыгер төрөгөн аялдардан системалуу түрдө акча талап кылып алып тургандыгы аныкталган. Ош шаарында педофилдердин сексуалдык зордук зомбулугуна кабылган Эламан Жаңыбай уулу 7 айдан бери убактылуу кармоочу жайда отурат. Ага адам өлтүрүү боюнча иш козголгон. Кыргыз-Өзбек чек арасын демаркация боюнча сүйлөшүүлөр 12 февралда башталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чек ара боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. 9 февраль бейшембе. Кыргызстан Туркиядагы жер титирөөнүн кесепетин жоюуга жардам көрсөтүү үчүн дагы 100 куткаруучу жөнөтөт. Бул тууралуу президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов депутаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Быйыл Ош шаарынын бюджети дээрлик миллиард сомго көбөйүп, 2023 жылга 2 миллиард 500 миң сомду түзүп жатат. Жыл сайын жергиликтүү бюджет коомдук угууга алып чыгылып, эл тарабынан сунуш пикирлер, арыз даттануулар ооз-2 жана кагаз жүзүндө да берилет. Борбордук Азия өлкөлөрүндө коррупцияга каршы аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган илимий жактан негизделген жана иш жүзүндө маанилүү сунуштарды иштеп чыгуу үчүн эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Ош Баткен Разаков жолунун Кызыл Кыяш шаарынан өткөн тилкесинде жол белгилеринин коюлбагандыгынан адам өмүрүн алган кырсыктар көп катталып жаткандыгын жергиликтүүлөр айтып чыгышты. 10 февраль жума.
Соңку маалыматтар боюнча Туркияда катталган катуу жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 17.764-кө жетип, жаракат алган адамдар 72.000ден ашты. Бишкекте курулуп жаткан үйлөр 9 балдык жер титирөөгө туруштук берет. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш агенттигинин Бишкек шаардык архитектураны көзөмөлдөө жана курулуш башкармалыгынын башчысы Талант Иманакун уулу билдирди. Сузакта жумушка тартылган 5 өспүрүмдүн ата-энесине протокол толтурулду. 10 февралда Сузак райондук ички иштер бөлүмү базарда жумуш жасап жүргөн жаш өспүрүмдөргө рейд өткөрдү. Кыргызстанда ички миграция орчундуу маселелерден болуп саналат. Көбүнчөсү чек аралаш аймактарда жашаган жарандар ички миграцияда жүрүшөт. Бул аймактардагы жумушсуздук жана билим берүүнүн сапатына байланыштуу болууда. Маалым болгондой, Туркияда 6 февралда миллиондон ашык адам жашаган Газиантепке жакын жерде күчү 7.8 жана 7.5 балга жеткен 2 жер титирөө болду. Ошондой эле Сирияда, Грузияда жана башка бир катар өлкөлөрдө ондогон жер титирөө катталган. Акыркы маалыматтар боюнча Туркияда табиат кырсыгынан каза болгондордун саны 20.000ден, ал эми жабыркагандар 80.000ден ашты. Үрөй учурган бул зилзала түрк элин, бүтүндөй дүйнө коомчулугун кайгыга салып, кайдыгер калтырган жок. Кыргызстандан да куткаруучулар жана гуманитардык жардамдар жөнөтүлүүдө. Кыргызстандан барган куткаруучулар Кахраман-Мараш шаарында издөө куткаруу иштерин улантышууда. Алар буга чейин Урандыдан 50дөй жарандын сөөгүн таап берип, аман калгандарды алып чыгышууда. Ушул жекшембиде дагы 100 куткаруучу атайын борт менен учуп кетүүгө даярдык көрүп жатат. Президент Садыр Жапаров 9 февралда Туркиянын Кыргызстандагы элчилигине барып, жер титирөөлөрдүн кесепетинен көп сандаган курмандыктарга байланыштуу түрк элине көңүл айтты. Кыргызстан элинин жана жеке өзүнүн атынан Боордош түрк элине көңүл айтып, табияттын татаал кырсыгына кабылып, башына караан түн түшүп турган Боордош Туркия элинин кайгысын тең бөлүшөрүн билдирди. Кыргызстанда жардам үчүн атайын эсеп ачылган, гуманитардык жардамдарды кабыл алуу түйүндөрү да уюштурулду. Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын айтымында бул 1939 жылдан берки эң катуу зилзала болду. Өлкөдө 7 күндүк улуттук каза күтүү күнү жарыяланып, жабыркаган ондогон провинцияга 3 айга өзгөчө абал режими киргизилген. Узап бара жаткан жуманын алгачкы күнүндө тагыраагы 6 февралда таңкы саат 4:17 Туркиянын түштүк чыгышында Сирия менен чектеш аймагында күчү 7.8 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсүнөн жалпы 10 шаар Газиантеп, Кахраман-Мараш, Хатай, Османия, Адиаман, Малатия, Шанлы, Урфа, Адана, Диярбакыр жана Килис шаарлары жабыркады. Мындан тышкары зилзала Анкара шаарында жана башка мамлекеттерде Кипр, Ливан, Сирияда дагы катталган. Катуу жер силкинүү Туркия жана Сирия мамлекетин болуп көрбөгөндөй жоготууларга учуратты. Бир топ имараттар кыйрап, миңдеген адамдар урандылардын астында калды. Оор учурга кабылган Туркия өлкөсүнө 50дөн ашуун мамлекет жардам колун узатты. Алардын катарында Кыргызстандагы Туркияга 60тан ашык адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөттү. Анда 2 эт, кинолог, дарыгерлер жана психологдор бар экен айтылган. Аталган куткаруучулар тобу Туркия мамлекетинин Стамбул шаарына жетип, андан ары Кахраман-Мараш шаарына учуп барышкан. Кыргызстандан келген 67 куткаруучу бүгүн Түркия мамлекетинин Кахраман-Мараш шаарына келип түшүп, бул жерде Афат центринин борборуна жайгаштырылды. Ошол убакта Россиядан келген жана Сербиядан келген мамлекеттердин лагеринин жанына Кыргызстандын дагы лагери жайгаштырылды. Куткаруучулар бүгүндө саат 11:30 баштап жер титиреген аймакка издеп куткаруу иш-чараларын жүргүзүү үчүн жөнөп кетишет. Акыркы маалыматтарга таянсак, Туркия жана Сирияда болгон табигый кырсыктын кесепетинен набыт болгондордун саны 20.000ден ашкан. Ал эми Туркиянын өзүндө эле жарат алгандардын саны 74.242ге жетип, 75.780 адам эвакуацияланган. Учурда Туркиянын түштүгүндө 121.000ден ашуун куткаруучу издөө иштерин жүргүзүп, тирүү калгандарды жана жансыз денелерди алып чыгышууда.
Зилзала болгон аймакта 200дөй кыргыз жараны бар экен айтылган. Кыргызстандын Туркиядагы консулдугу тарабынан 30дан ашуун жаран Астана жана Ташкент шаар аркылуу өлкөгө алынып келинген. Ал эми 80ден ашуун кыргыз жараны Туркиянын башка аймактарына эвакуацияланган. Түркиянын Анкара шаарындагы элчилигинде, Анталия шаарындагы башкы консулдугунда, Стамбулда башкы консулдугунда 24 сааттык штабтар иштеп атат. Зилзала болгон 11 областта азыркы биздин маалыматыбызга караганда болжол менен 200ден ашык биздин жараныбыз бар. Дайыма баягы байланышып жаткандарыбыз алар студенттер, көпчүлүк ошол жерде иштеп аткандар, ошондой эле түрк жарандар менен үй бүлө курган биздин жарандар. Бир кызыбыз больницага кайрылган, ошондой эле бир жигитибиз Адана шаарынын ооруканага кайрылган. Алардын акыбалы жакшы, аларды текшерип кайра үйлөрүнө кетип, биз алар менен байланыштабыз. Мындай эч кандай жаракаты жок. Боордош өлкөнүн башына түшкөн каргашалуу кырсыкты кыргыз эли да терең кайгыруу менен кабыл алды. Алар Туркия элине кайраттуулук жана сабыр тилешип, боордошторго ар тараптуу жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдиришти. Ошондой эле кырсыктан каза болгондорго багышталып, өлкө аймагындагы бардык мечиттерде Куран окутулуп, бир канча иш-чаралар уюштурулду. Кыргыз боордош биз тууган элдерибиз, ошолордун кайгысы биздин да кайгыбыз. Ошолорго сабыр тилейбиз. Түрк элдеринин өтүп кеткен мусулман момундарынын өзү Аллахтын өзү рахматы калган болсун. Тирүүлөргө сабыр канаат тилейбиз, кайрат тилейбиз. Бул нерсеге сабыр кылып, түрк боордошторду колдоп, ар дайым жанында болгонго биз ар дайым даярбыз. Мындан сырткары дагы ошол оңдоп түзөө иштери бүткүчө кандай жардам керек болсо биз жеке жаран катары колдон келген жардамды буюрса беребиз. Айтат эмес пайгамбарыбыз мусулман үммөтү бул бир дене сыяктуу деп, дененин кайсыл бир жерге орой турган болсо ал бүткүл денеге зыян тиет дейт. Ошондой эле бүткүл түрк элиге кандай бир зыян тийген болсо бүткүл мусулмандар үчүн да ошондой оор абал турат азырчы. Ал эми Туркияга жардам көрсөтүү максатында Кыргызстанда бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Финансы министринин акыркы берген маалыматына караганда, эсепке 12,3 миллион сом чогулган. Мындан тышкары Туркиянын Кыргызстандагы элчилигинде, өлкө аймагындагы мечиттерде жана башка жерлерде гуманитардык жардам чогултуу пункттар ачылып, мында боордош элге керектүү буюмдар, кышкы кийимдер, сактоого туруктуу тамак аштар жана гигиеналык каражаттар чогултулууда. Жер титирөө болгондон бери эл аралык аренада көптөгөн жардамдар болуп жатат. Анын катарында Кыргызстандагы колдон келген жардамын берүүдө. Биз атайын ачылган эсепти социалдык тармактарыбыз аркылуу да жайылтып жатабыз. Учурда Туркиядагы жарандарга жылуу кийимдер, төшөк жууркандар жана жылыткыч буюмдар абдан керек болууда. Учурда Бишкекте 3 пунктта жардам чогултуу иштери жүрүп жатат. Биз Кыргызстандын жалпы элине жана бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылык билдиребиз. Алар Туркия элине сабыр тилеп, кыйын күндө жаныбызда болушуп көмөк көрсөтүүдө. Райхатиптерге, имамдарга биз тапшырманы, буйрукту бердик. Ушул 15 февралга чейин колдон келишинче, мүмкүн болушунча мейли акчалай болсун, мейли кийим кечелей болсун, мейли ушундай жууркандай болсун, бирок ошол бериле турган жардамдар мындай эски куску болбостон мындай таза пайдаланууга жарактуу, таза жаңы нерселерди берүүгө биз жалпы элибизге кайрылуу жасадык. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Туркия Республикасына 2 учак гуманитардык жардам жөнөтүү камылгасы көрүлүүдө. Анда 100 куткаруучу, 120 боз үй, 20дай жылууланган аскер чатыры жана мобилдүү ооруканага ылайыкталган бир чатыр, тиешелүү медициналык буюмдар жана башка кийим-кече жөнөтүлүү алдында турат. 2 учак менен сүйлөшүп даярдалды. Андан тышкары биз ошол эки биздин президентибиздин тапшырмасы менен Туркия мамлекетине кошумча гуманитардык жардам катары ошо боз үйлөрдү дагы алып кетүү мерчемделди. Башкы аскер болбашчыбыз Садыр Нуркожоевдун тапшырмасы менен даярдалды. 120 жылууланган атайын боз үйлөр. Ал боз үйлөрдүн бардыгын тең биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү адистерин даярдадык. Группабыз бар. Ошолорду тигип, жайгаштырып, ар тараптуу камсыз кылуу иштерин жеринде жүргүзүү максатында. Ал арада президент Садыр Жапаров Туркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшүп, жер титирөөлөрдүн кезепетинен улам көп сандаган адамдардын өлүмүнө байланыштуу түрк элине жана анын лидерине көңүл айтты. Ал каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына сабырдуулук, ал эми жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалады. Ошондой эле президент
президент 9 февралда Туркиянын Кыргызстандагы элчилигине барды. Мамлекет башчысы көңүл айтуу китебине жазуу калтырып, анда Кыргызстан элинин жана жеке өзүнүн атынан боордош түрк элине көңүл айтып, колдоосун билдирди. Бүгүнкү күндө жер силкинүүдөн сандаган имараттар кыйрап, анын курмандыгына айланган миңдеген түрк боордоштору үчүн жамы кыргыз журтунун жүрөгү сыздап турат. Сиздердин кайгыңыздар биздин да кайгыбыз. Биздин жүрөгүбүздө түрк элинен, Туркиянын орду чоң. Кыргыз эли ата бабаларыбыздан салт болуп келаткандай, тарыхы менен тамыры бир түрк эли үчүн башыңыздарга кандай күн түшпөсүн. Жөлөк таяк, арка бел болууга ар дайым даяр. Мындан тышкары Ички иштер министрлиги дагы Туркияда жабыркагандарга 3 тонна гуманитардык жардам жөнөткөнү айтылды. Ошондой эле бир катар мекеменин кызматкерлери да бир канча күндүк эмгек акыларын которушууда. Белгилей кетсек, учурда Туркияда 7 күндүк жалпаза күтүү жарыяланып, 10 провинцияда 3 айлык өзгөчө кырдаал киргизилген. Ошондой эле жер титирөөнүн очогу болгон Кахраман-Мараштын Пасаржык провинциясындагылар өлгөндөрдүн сөөктөрүн жерге бере башташты. Гүлдана Момунова, Ахниет Кеңешев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Туркияда болгон табигат кырсыгынан кийин Кыргызстандагы жаңы салынып жаткан көп кабаттуу имараттар талапка жооп береби деген талкуу коомчулуктун көңүл чордонуна чыкты. Маселе жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү Кыргызстандагы ири шаарлардын курулуштарын текшерүү зарыл экенин белгиледи. Үйлөрдүн курулуш сапатын, коопсуздугун текшерүү үчүн комиссия түзүүнү сунушташты. Акыркы 10 жылда рухсат берилбеген жерлерге да көп кабаттуу үйлөр курулуп кеткенин, бирок алардын сапаты эч кимди ойлондурбай калган деген сындуу пикирлер арбын. Парламент жыйынында башка депутаттар да маселени талкууга алып, комиссия түзүү сунушун колдошту. Аларда Бишкек шаардык архитектуралык көзөмөлдөө жана курулуш башкармалыгынын башчысы Бишкекте курулуп жаткан үйлөр 9 балдык жер титирөөгө туруштук берет деп билдирди. Деги эли республикабыздын аймагындагы имараттар жер титирөөгө туруштук бере алабы? Турак жайлар тиешелүү талапка жооп береби? Кесиптеш Масель Сыдыкова бул суроолорго жооп издеп көрдү. Түркия менен Сирияда жер титирөөнүн курмандыктары улам өсүп жатат. Каргашалуу окуя эки өлкөнү тең чоң жоготууларга учуратты. Олуту кыйроолор, ураган имараттар арбын. Куткаруу иштери күнү түнү уланууда. Учурда дүйнө эли зилзала катталган эки өлкөгө көз салып, көңүл айтып, түрдүү ойлордун курчоосунда калды. Практикада жер титирөөнүн алдын алуу кыйынга тургандыктан, ушул эле абал Кыргызстанда да катталбайт деп айтуу кыйын. Өлкөдө жыл ичинде 10 миңге жакын жер титирөө катталып, анын 400дөн ашыгы сезилерлик даражада болгон. Республикада бул багытта кооптуу делген аймакта болжолду 4 миңге жакын жарандар жашайт. Бул жерде өздөрүнүн коопсуздугун эме кылып атабыз. Эртең алардын келечеги ошол кооптуу жагдайга туура туш келип калышы мүмкүн. Ошондуктан өздөрү туура түшүнүп, кооптуу аймакта жашагандар коопсуз аймакка көчүп чыгып, жашоолорун коопсуз жайда улантышса жакшы болмок. Кыргызстанда жер силкинүү себептерин эске алуу менен нормадан ашкан бийик кабаттуу үйлөр жок эсе. Өлкөдө 9 балга чейин жер титирөө катталышы болжолдонгон. Мындан улам курулуш иштери нормада көрсөтүлгөн 9 балдык жер силкинүүгө туруштук бериши керек. Деген менен республиканын ар кайсы аймактарында мыйзамсыз курулуштар жок деп айтуу кыйын. Сейсмичность деп коет. Бизде документ боюнча биз ош шаарга 9 балл берген да. 9 балл деп берген. Ошо 9 баллга эгерде изыскание кылат да, жерди казып туруп, ошо жерди текшеришет, изыскание кылып туруп, ошо жер шаал чыкканча казыш керек деп айтып, тупурактычы. Ошого карап чыгып 9 баллга чейин деп берген да бизге. Бүгүнкү күндө 18 мыйзамсыз үйлөрүбүз бар. Кече газды балдары соттон утуп келишти, биринчи инстанциясы утуп келишти, бузулсун деген. Бирок экинчи инстанция бар, Верховный сотко чейин барат, эми судебный процесс ошондой. Мүмкүн болушунча курулуш нормаларын сактап, 9 балга расчет кылдыбы, ошо 9 балдык расчет боюнча имарат болобу, же болсо сооружение болобу. Любой инфраструктуранын ошондой имарат сооруженияларын ошол 9 балл болсо
9 балга же 8 бал болсо 8 балга туруктуу кылып салуу абзел. Кыргызстандагы ири шаарлардын курулуштарын текшерүү зарылдыгы өтүп бара жаткан бул жумада жогорку кеңеште депутат Медер Алиев тарабынан көтөрүлдү. Ал үйлөрдүн курулуш сапатын, коопсуздугун текшерүү үчүн комиссия түзүүнү сунуштады. Акыркы 10 жылда уруксат берилбеген жерлерге да көп кабаттуу үйлөр курулуп кеткенин, бирок алардын сапаты эч кимди ойлондурбай калганын айтты. Ушундай эле пикирди депутат Марлен Маматалиев кубаттап, жаңы курулган турак жайлардын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча депутаттык комиссия буга чейин түзүлгөнүн айтты. Азыр анын ишмердүүлүгүн узартып, үйлөрдүн сейсмикалык туруктуулугун текшерүү милдетинде жүктөө керектигин кошумчалады. Кудайдын бетин ар кылсын. Ошондой жер титирөө болсо, башка эле Рихтера канча балга чейин туруштук бере алат. Ушунун бардыгын изилдеш үчүн мен сунуш киргизет элем. Чукул тартипте өкмөттүн курамынан гана эмес, бейрасмий адистер дагы кирип, комиссияга, коомчулукка корутунду чыгарып берсин. Ар бир үйдү текшерип. Особый пункт менен киргизип коелу. Ушул жаңы курулган үйлөрдүн сейсмостойкий жагын дагы карап берсин. Эгерде ушул комиссияны узарта турган мөөнөтү келип калды, узарта турган болсок, сунуш киргизет элем, ушул пункту дагы кошуп койсок, жана биздин депутаттардан суранып кетет элем, ар бир үйдү керек болсо текшерип, бир иретине келтирип койсок. Депутат Русланбек Жакышев Бишкектеги башаламан курулуштарды текшерүү үчүн мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүү сунушун колдоду. Комиссиянын курамына министрлер кабинетинин, жогорку кеңештин өкүлдөрү, ошондой эле адистер, эксперттер жана жарандык активисттер кирүүсүн талап кылды. Эл өкүлү Шайлообек Атазов Түркияга жардам берүүнү улантып, боз үйлөрдү жиберүүнү сунуштады. Коомчулуктан кошуп, жогорку кеңештен кошуп, ушу мамлекетте баягы эмгеги сиңген строительдерден коштуруп, бир чоң комиссия түзүп туруп, өзүңүз үчүн колго алып туруп, мамлекеттик деңгээлде бир комиссия түзүп баарын карап чыксак. Биздин элдин арасында өнөрпоздор бар экен. Кыргыз үйлөрдү бат, анан кийин мындай сапаттуу кылтырып жасай кое турган. Канча болсо да жөнөтүп, баягы үйсүз жаткандарга берсек жардам. Анан өзүбүз дагы мүмкүнчүлүгү барлар айлыгыбыздын бир күндүгүн бериш боюнча дагы чечимдерге барсак. Бишкекте курулуп жаткан үйлөр 9 балдык жер титирөөгө туруштук берет. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш агенттигинин Бишкек шаардык архитектураны көзөмөлдөө жана курулуш башкармалыгынын башчысы Талант Иманакун уулу, эл өкүлү Айбек Осмонов республикадагы көп кабаттуу турак жайлардын сейсмикалык туруктуулугу жөнүндө сураган учурунда жооп берген. Ошондой эле ал мыйзамсыз курулуш боюнча 87 объектинин иши сотто каралып жатканын, анын 36сы Бишкек шаарында экенин билдирген. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы. Буга чейин Аксы райондук жалпы дарыгердик практика борборунун акушер-гинекологу төрөгөн аялдан акча алып жаткан жеринен УКМК тарабынан кармалган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Бул жагдайдан кийин райондук оорукананын 9 дарыгери иштен кетүү боюнча арыз жазганы маалымдалды. Деген менен дарыгерлер пара менен кармаган кесиптешин колдоо иретинде эмес, коомчулукта дарыгерлерге карата акыркы кездери жасалып жаткан басынтуулар себеп болгонун билдиришти. Жумуштан бошотуу боюнча арыз жазылганын мекеменин жетекчиси коомчулукка жарыяланып кеткенден кийин гана билген. Окуя райондук администрацияга чейин жетип, аким баштаган топ дарыгерлер менен чогуу жыйын өткөргөн. Кийин оорукананын жетекчилиги юристтер менен кеңешип, дарыгерлерди иш ордунда калтырган. Түшүнбөстүктөрү жоюлуп, иш нугунда уланып жатканы айтылды. Окуянын чоо жайы менен Акылай Карабаева таанышып келген. Өзү келип алып эле мага берген деген жерлери жалган да. Ушундай ситуация болуп туруп, эми баарыбызга уят болгон. Арыз жазуу, иш таштоо максат ошодон болгон. Аксы райондук жалпы дарыгердик практика борборунун акушер-гинекологу төрөгөн аялдардан акча талап кылып, каражатты алган жеринен УКМК кармаган. Атайын кызматка райондун тургуну кайрылып, акушер-гинеколог акча талап кылып жаткандыгына байланыштуу мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин опузалап пара алуу бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү тергөө иштери башталган. Аксы райондук жалпы дарыгердик практика борборунун төрөт бөлүмүндө 32 жаштагы келин операция жолу менен көз жарган. Келинден акушер дарыгер 7000 сом талап кылып, эгер акча алып келбесе ымыркайга туулгандыгы тууралуу тактама бербей турганын айткан. Акыры келиндин жолдошу укук коргоо органдарына кайрылууга аргасыз болгон. Мага 2 күн катарынан кирип, алып келсин акчаны, алып келбесе чыкпайсың деди. Акча эми бизде пенсия пособияга болот деп, мен ошол эле оюм ошого кеткен да. Анан 15-нде болот десем, 15-нчи жатасың деди. А мен буга айттым жолдошума, 15-нчи жатат экен, ушундай чыгарбайт экен ага чейин акча алып келбесең. Социалдык тармактарда ар кандай сөздөр жазылды.
врачтардын өзүнүн атынчы өзү алып келип берген, мага өзү тапшырган депчи. Бирок андай нерсе болгон эмес да. Врач элестетсе 2 күн катарынан келип акча бер деп талап кылса беришке туура келет да. Жанындагылар деле алардан эле акча талап кылып атты, көз көрдүн эле. Эми элестетсеңиз, жанагы роддомдон өзүң тууган балаңын көйлөгүн кагазын алып чыга албасаң да. Бул окуядан кийин Аксы райондук жалпы дарыгердик практика борборунун 9 дарыгери иш таштоого арыз жазып, медицина кызматкерлери кол топтогону маалым болгон. Жумуштан кетүүнү каалаган дарыгерлер бул жагдайга кесиптешинин кармалгандыгынын тиешеси жоктугун айтат. Алар ооруканага кайрылган бейтаптардын мамилесине нааразы болуп, ушундай кадамга барышканын айтышты. Арыз жазганыбыздын негизи биз постоянно эл менен иштеп, эл бизди ар жактан келип басында калат. Сменде болгондо деле, мындай турганда деле басында кала бергендиктен биз ушул максаттын негизинен жазганбыз да. Бирок действительно биз башын эске албай эле туура эмес ойлонуп туруп баштап алыптырбыз. Аны биз түшүндүк. Эртеменки чогулуштун негизинен администрациядан келип, директордон айтып, профсоюз полный түшүндүрүп, биз баарын өзүбүз түшүндүп, өзүбүз кабыл алдык. Бизден эмес кыска бирөөнү тартканга аракет кылбайбыз, бирөө менен урушканга укугубуз жок. Туурабы? Бейтаптарга биз тараптан бери кандайдыр бир эме болсо, биз, конечно, медиктер силер мындайсыңар деген наистер болот. А так булардын максаты ошондой эмелер болбосун, кемсинтүүлөр болбосун, орой мамилелер болбосун деген эле ниетте ошол максатты эле жазышкан. Кесиптешибизди албетте колдоп чыгайлы, же болбосо анын жагын талашайлы деген максатта эмес, албетте. Анын тарабын талаша турган адвокат бар, укук коргоо кызматкерлери бар, териштире турган. Ошол тараптан өздөрү чечип алса, ал нерсени бизге мындай аралаштырбаса. Иш таштоо боюнча бул азыр Кыргыз Республикасы боюнча мындай өтө мындай талкууга түшкөн маселе болуп атат. Бизде азыр 9 жумушчу арыз жазган болсо, эч кимибиз иш таштаган жокпуз. Оорукана жетекчиси ден соолугуна байланыштуу өргүдө болгондуктан дарыгерлердин жазган арызынан кабары болгон эмес. Бул жагдай райондук администрацияга жетип, аким баштаган топ 2 жолу дарыгерлер менен жыйын өткөрүшкөн. Анда дарыгерлердин маселелери жана ишмердүүлүгү тууралуу сөз болгон. Кийин борбордун жетекчиси профсоюз уюму юристтер менен кеңешип, дарыгерлерди жумуш ордунда калтырууну чечкен. Ошол врачтардын баары келишип, түшүнүк кат жазышып кетти. Биз бүгүнкү чогулуштан кийин баарын түшүндүк. Кече кызуу кандуулук менен түшүнбөстөн арыз жазып алган экенбиз. Өзүбүздүн ордубузда иштейбиз, кечирип коюңуздар деп. Профсоюз менен, анан аксакал врачтар менен, юристтер менен сүйлөшсөк, бул врачтарды жумушта калтырып коелу деген чечимге келдик бүгүн. Төрөт бардыгы бекер, боюнда баралардын бардыгы анализдеринде дарылоосу дагы баары бекер. Анан кийин мен буну кийинип атам, ошол аял чыгып кетип, бирок ошо акча талап кылып, выпискасын бербейт дегенде кийинип атам мен. Райондук администрация буга чейин социалдык тармактарда дарыгерлерге кысым көрсөтүлүп жатат деген маалыматты четке какты. Алар бул тармакка аралашпаганын, кадр маселесин чече албай турганын билдирди. Администрация тарабынан бирөөгө кысым болуп, сен муну жумуштан бошот. Ал эми тиги врачтар ушундай болуп атат, кармап бер деген маселе болгон эмес. Бул боюнча биз наоборот эл өкмөттерге тапшырма берип, жана комуслууга, квартира жана башка маселесин чечүүгө жардам берелик. Мына врачтарды тарталык деген маселенин үстүндө иштеп атканбыз. Аксы райондук жалпы дарыгердик практика борборунда жалпы 200дөн ашык медицина кызматкери эмгектенет. Борборда дарыгерлер жетиштүү. Райондогу 15 үй бүлөлүк дарыгерлердин топторунда кадр жетишсиз. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Аксы району. Кыргыз кереметин жаратуучуларынын бири, белгилүү кинорежиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, бир катар жогорку сыйлыктардын ээси Геннадий Базаров 6 февраль күнү таңга маал дүйнө салды. Залкар талант менен коштошуу зыйнаты 7 февралда саат 10:00 Абдылдас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Ага маркумдун үй бүлөсү, жакындары, жогорку кеңештин депутаттары жана коомдук ишмерлер катышты.
Андан соң Базаровдун сөөгү Бишкектеги аларча көрөстөнүнө коюлду. Белгилей кетсек, ал атактуу саманчынын жолу, Каныбек, Жаңылуу, Буктурма, Көчө, Айың өңдүү мыкты фильмдерди жараткан. 2 жана 3 даражадагы Манас орденинин ээси болгон. Кыргыз искусствосы, кыргыз кино тармагы чоң жоготууга учурады. Кино ааламын түптөөчүлөрүнүн бири Кыргыз Республикасынын эл артисти, таланттуу режиссер, кыргыз кино өнөрүнүн корифеи Геннадий Базаров өтүп бара жаткан ушул аптада каза болгону кабарланып, акыркы сапарга узатылды. Коштошуу Зыйнат Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Геннадий Базаров 81 жашында дүйнө салды. Кыргыз кино өнөрүнүн көч башында турган режиссер, көпчүлүк белгилүү актерлордун устаты жана жол баштоочусу. Анын бул тармактагы эмгегин жана ага берилгендигин ушул тапта жакындары, санаалаштары, замандаштары тарабынан эскерилип жатат. Кыргыз кино искусствосын, кыргыз маданиятын бийик көтөрүп турган чыган эре заматтарыбыз чыгыз айтматып баш болуп, баары каркарадай тизилип арабыздан кетип калды. Арман Күнай, ай Арман Күнай. Не деп айтыш керек? Геннадий Садырович, ушунчалык элге кылган кызматыңыз үчүн чоң рахмат. Ушу биздин арабызда болгонуңуз үчүн сизге чоң рахмат. Баягы байкемден ушу жетишкендерине аябай биздин үй бүлө, аябай сыймыкчанчыбыз. Биздин фамилияны көтөрдү, атамдын атын көтөрдү деп ушундай сыйганчыбыз. Анан бир нерсени айтып коеюн дедим элем сиздерге, мына жалпы катышуучулар. Эми байкемдин өзүнүн мындай мүнөзү ачык айрым бетке айткан жерде ушундай резко айтып койчу. Көптөгөн окуучуларын даярдап кетти. Көптөгөн кинолорго өзүнүн пикирин, оюн, сынын айтты. Bu kişi türüsünde dаңкталды, türüsünde mакталды, каалаганын кылганга жетишип алды. Кыргыз кино өнөрүнүн тармагындагылар үчүн Геннадий Базаров легенда болуп калды. Ал өмүрүнүн 65 жылдан ашуунун ушул тармакка арнап көпчүлүк талант ээлерине үлгү боло алды. Режиссердун кайталангыс ишмердүүлүгү менен тааныш өнөр адамдары анын кулк мүнөзү, маданиятка болгон мамилеси өзгөчө болгонун белгилешет. Өзүнүн элин, жерин сүйгөндүгү ушунда болчу. Ар бир киносу, ар бир жараткан эмгеги карапайым элдин көйгөйү, карапайым элдин көкүрөгүндөгү көйгөйдү бийик деңгээлде, бийик искусствонун дареметинде бере алды. Ошонусу менен мекенин сүйдү деп эсептейм. Геннадий Садырович өзү орус тилдүү болгону менен көкүрөгүндө кыргыздын бардык бир нарктуу сапаттарынын баары Геннадий Садыровичте бар эле. Айкөлдүгү бар эле, камкордугу бар эле. Бул киши мага сабак бербесе дагы мен бул кишини өзүмдүн устатымын деп эсептечүмүн да. Мен көп нерсени бул кишиден үйрөнгөнмүн. Мен анын сүйлөгөнү, артисттерге кылган мамилеси, адамдар менен сүйлөшкөнү, кинону тартып атканда кандай ыкма менен тартат. Мына ушул жагынан бул менин устатым болчу да, мен ушул кишиге окшош болгум келчү. Бул кишинин канчалык бийик, залкар адам болсо дагы ушунчалык жөнөкөй адам болчу да. Базаров соңку жылдары кыргыз телефильм чыгармачылык өндүрүштүк кино видео фирмасынын режиссеру, сценаристи болуп иштеп жаткан. Ал кыргыз кино өнөрүндө кыргыз керемети деп аталган гүлдөө доорун жаратуучуларынын бири. Эмгек жолунда бир топ актерлордун талантын ачып, кино өнөрлөрүнүн жол баштоочусу да болуп калды. Ушу съемочный площадкада 4 фильмине катыштым. Акыркы фильми мына Туздуу талаада ошондо иштештим. Бул кишиге өзүнчө, бул киши менен иштешүү өзүнчө чоң институт, чоң мектеп деп айтсак болот. Менин бир жүрөгүмдү көйгөн нерсе, ушу кишинин мектеби калбай калганда мен жүрөгүм ооруп турат. Анткени пайдалана албай калдык. Болбосо
кандай кереметтерди жараткан. Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Атбашы районунда жарык дүйнөгө келген. 1966 жылы Москвадагы бүткүл союздук мамлекеттик кинематография институтун бүткөн. Эмгек жолун 1959 жылы Кыргыз фильм киностудиясында баштаган, адегенде жумушчу, оператордун ассистенти, кийинчерээк режиссердун ассистенти болгон. Окуп жүргөндө кыска метраждуу Намаз окуу жана Тыныгуу аттуу киноновелла тарткан. Кыргыз кереметин жараткан чоң талант Саманчынын жолу баштаган шедевр чыгармалардын режиссеру. СССРдин кинематографиясынын отличниги атактуу Саманчынын жолунан башка Каныбек, Жаңылуу, Буктурма, Көчү, Приют для совершеннолетних, Айың, Аномалия өңдүү мыкты фильмдерди жараткан. Мама! Мамочка! Мама! Сынок! Масалбек! Масалбек! Не беги! Мама! Не надо! Мама! Кыргыз Республикасынын эл артисти бир катар жогорку сыйлыктардын ээси Геннадий Базаров мындан бир ай мурун 2-чи даражадагы Манас ордени менен сыйланган болчу. Ал үстүбүздөгү жылдын 6 февраль күнү дүйнө салган кайталангыс талант ээсинин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлган. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион Бишкек. Узап бара жаткан жумада дээрлик жарым жылдан бери аба каттамсыз калган Баткен аэропорту бул жылдагы алгачкы учакты кабыл алды. Мындан ары жумасына бир жолу Бишкек-Баткен Бишкек каттамы жүргүзүлмөкчү. Аба каттамынын ишке кириши менен жүргүнчүлөр 1000 чакырымдык жол азабынан кутулгандыктарын айтып кубанып турушат. Анткени менен каттамдын аздыгы дагы деле ыңгайсыздыктарды жаратат дешүүдө. Аймактык кабарчыбыз жүргүнчүлөр менен баарлашты. 6 айдан бери Баткендик жүргүнчүлөр Бишкек шаарына такси аркылуу же болбосо Ош шаарынан учак аркылуу каттап турушту. 1000 чакырымдык жолдун азабын жаш балдар менен улгайгандар эле эмес, баары тегиз тартышканын айтышууда. Мындан ары кайрадан учак менен 1 саатка жетпеген убакытта борборго жетип барышат. Ушка барып андан ары учканга караганда Баткенден учкан жакшы да. Өзүбүздүн жерибизден үйүбүздүн жанынан чыгып кетебиз, кайра кайтып келип калабыз. Айрыкча немеде кыш абасында өтө ыңгайлуу. 1 августтан бери иштебей турду, биз аябай кыйналдык. Чыгармачыл иштер боюнча Бишкекке барыш керек болот экен, анан студенттерибиз бар. Аябай кыйналдык. Мына азыркы мезгилде кичине аба немеси кымбатыраак эми акча. Бирок ошондой болсо дагы баарына шүгүр деп калдык. Асылкан Нажмидинова аба майданда учактын келүүсүн күтүп турат. Саналуу мүнөттөрдөн кийин апасын Бишкек шаарына узатат. Буга чейин 250 чакырым алыстагы Ош шаарынан узатып, кайра келгенде тосуп алчу. Мындан ары Бишкек-Баткен аба каттамынын санын көбөйтсө, жүргүнчүлөр үчүн дагы да ыңгайлуу болот дейт. Биз буга чейин Ошко барып учуп, анан жолдо таксилерде аэропорттон кечигип, бир топ тоскоолдуктарга аябай учураганбыз. Азыр бул аэропорттун ишке киргени Баткен областындагы элдер үчүн абдан жакшы ыңгайлуу шарт болуп атат. Анан азырынча бир жумада бир жолу учуп атат, анан буюрса акырындык менен дагы жолго түшөт го. Бул аябай эле жакшы ыңгайлуу шарт болуп калды биз үчүн азыр. Учурда Манас аба майданынан учкан учакты Баткен облусунун Разаков жана Баткен аба майдандары кабыл алат. Жумасына 2 рет Разаков жана 1 рет Баткен каттамы боюнча учууда. Облустук бийлик каттамдардын санын көбөйтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Жалпысынан Баткен областы боюнча Дейлик району Разаков шаарынан жумасына 2 жолу авиа каттам болуп жатат. Бул 3-чү жана 6-чы күндөрү каттайт. Баткен шаарынан тилекке каршы азыр бир жумасына 1 жолу, бирок элдердин талабы дагы болуп жатат. Азыркы күндө авиа каттамдын санын көбөйтүү боюнча биз азыр эле Манас аэропортунун жетекчиси менен дагы сүйлөштүк. Авиа каттамдын санын көбөйтүү боюнча азыр пландаштырылып жатат. Бишкек-Баткен Бишкек каттамы үчүн авиабилеттердин баасы 4200 сом, Разаков шаарына 3800 сомдон башталат. Бул баага айрым гана жүргүнчүлөрдүн капчыгы туура келбесе, көпчүлүгү 2500 сомдон такси менен катташат. Жолдун узактыгы күтүлбөгөн кырсыктарга дууш аркылууда. Облус башчысы авиабилеттердин баасында көпчүлүккө ыңгайлуу болгудай өлчөмгө түшүрүүнү билдирди. Авиакомпаниянын өкүлдөрү менен билеттердин баасында кошумча биз былтыркы биз сүйлөшкөнбүз бул боюнча. Мына
Бишкек Разаков шаарына каттаусу боюнча биз бир топ азайтканбыз. Азыр Бишкек Баткен авиакаттама башталып калды. Буюрса бул боюнча дагы сүйлөшүп аракет кылабыз биз авиабилеттердин баасын түшүргөнү. Өткөн жылдын август айында Баткен авиакаттамы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу токтотулган. Буга чейин жумасына 3 ирет Тез Жет авиакомпаниясы каттамдарды жүргүзүп турган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жабылып, кошуна өлкөнүн жүргүнчүлөрү кирбей калганына байланыштуу да аба каттамдардын саны кыскарган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Программаны жыйынтыктайбыз. Жума ичинде орун алган негизги жаңылыктар Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Күндөмө жыйынтыктын акыркы кабарлары мына ушуларды түздү. Кайрадан бир аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуз.